Евразия экономикалык биримдиги бул уюмга Кыргызстан кирсе эле кой үстүнө торгой жумурткалаган заман болот деп айтышкан. Бирок тескерисинче уюмга киргенден бери тапкан пайдабыздан көргөн зыяныбыз көп болуп жатканы айтылууда. Уюмдун өзү жакшы болсо болгондур, айрымдардын айтымында кирбегенге дагы аргабыз жок болчу. Зыян тартып жатканыбыздын негизги себеби өкмөттүн чабалдык экендигин депутаттар көп айтышып, отставкага кетирүү маселесин дагы көтөрүп жиберишти. Бирок өкмөт Евразия экономикалык бирикмеге киргенде минустарга караганда плюстар көп болгонун айтышууда. Кайсы плюстар экенин ким билсин? Себеби азыркыга чейин ушул уюмга киргенден бери жыргап кеттим деп эч ким айтып чыга элек. Апта ичинде өкмөт мүчөлөрү, экономикалык эксперттер, саясатчылар менен саясий күчтөрдүн лидерлери чогулуп, Евразия экономикалык уюмга киргенден берки табылгалар менен жоготууларга сар эсеп салышты. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин экономикабыз көтөрүлөт деген үмүтү акталбай калды көрүнөт. Тескерисинче дыйкандар өндүргөн продукцияларын сата албай, бүгүнкү күнгө чейин убара болуп келишүүдө. Ал ортодо ЕЭПке киргенибиздин баш аягын жыйналбай отурганда Евразиялык экономикалык биримдиктин 18 техникалык регламенти кирип жатат. Ага ылайык Кыргызстан өзүнүн техникалык стандарттарын уюмга шайкеш келтириши керек. Эгер ага келтире албаса, Кыргызстан өз товарларын сыртка чыгарууга мүмкүн болбой калат. Эртең Евразиялыктын мүчөлөрү айтышы мүмкүн. Техникалык регламент боюнча биз кол койгонбуз. Ар бир товар, Кыргызстанга келген товар, техникалык регламент негизинде келиш керек. Лаборатория өтүш керек. Биз сиздерге лаборатория бербейбиз. Өзүңүз жасагыла депсе, бүт товарлар Кыргызстанга кирбей, Россия, Казакстан кетет. Ким жоопкерчилик алат? Конкреттүү түрдө жооп бере албайт. Өкмөттүн башчысы жоопкерчиликти алыш керек. ЕЭПке киргенде 180 миллион адамдан турган чоң рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү ачыларын эксперттер билдиришкен. Бирок Кыргызстан же этин же сүтүн сата албай, ЕЭПтин пайдасынан зыянын көп тартып жатканын мамлекет башчысы билдирген болчу. 2016 год был показательным для Кыргызской республики в качестве полноправного члена Союза. И произошло много изменений, в том числе как позитивные моменты были, так и отрицательные. И, к сожалению, негатив даже временами превалирует. И это в целом накладывает, конечно, отпечаток на то, как народ Кыргызстана принимает вступление в Евразес. И это, естественно, накладывает такой и отрицательный отпечаток на экономический эффект от интеграции Кыргызстана в Евразес. Кыргызстан Евразиялык биримдикке даярдыгы жок кирип алганын серепчилер айтып келишет. Ошондон улам 2 жылга чукул аралыкта эч кандай жылыштар болбой жатат. Ойлогонбузда Евразиялык биримдик бул той деп. Той эмес, ал жерде күрөш, атаандаштык. Биз ошого даяр эмес киргенбиз. Бүгүнкү күнгө чейин дагы эс учубузду жыя албай атабыз да. Евразиялык биримдикте биз эгерде футболго аналогия кыла турган болсок, азыр мындай запасной игрок болуп эле өзүбүз сыртта калдык да. Ичинде мындай ошонун үзүрүн көрүп, ошонун пайдасын көрөм деген жакшы аракеттер болбойт. ЕЭПтин алкагында өкмөт эң алгач лабораторияларды куруп, малдарды идентификациялоону жүргүзүшү керек эле. Бирок министрлер кабинети бардык маселени акчага шылтап, аракетин көргөн жок. Эми өкмөттүн иштебегени билинип эле турат. Себеби мындай жемиштүү иштесе, капкачан жанагы лабораториянын бардыгы эптеп-септеп, эми Казакстан макул бербей эле койсун, 100 миллион долларын башка жактан, башка булактардан акча таап туруп, мына лабораторияда эң биринчи иретте ошолорду мындай өзүнүн шартына келтириш керек эле да, өкмөт. Идентификация өткөрүш керек эле. Себеби андан да башка биз иштерди жасап атабыз, оюндарды өткөзүп атабыз, акча табылып атат, эми бул жакка да чоңураак көңүл буруп коюш керек да. Эксперттер дагы өкмөттүн ЕЭП талап кылган лабораторияларды өз малында куруп бүтөөрүнө ишенбей турушат. Атүгүл чет өлкөдөн келген адистер дагы өкмөттүн иши чабал болуп жаткандыгын белгилешүүдө. Орусиянын стратегиялык иликтөө борборунун жетекчисинин орун басары Рамил Галимовдун айтуусунда, Кыргызстан ЕЭПтин алкагында түптөлгөн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан каражаттарды эффективдүү колдоно албай жатат. Орусиялык адис өнүктүрүү фондунун каражаты менен Кыргызстан керектүү лабораторияларды куруп койсо болмоктугун кошумчалады. Это было обеспечение роста благосостояния.
Бул фонд жакшы фонд экенин экономисттер билет. Акчалар колдонулбай, иштелбей жатат. Акча бар болгону менен аны баары эле колдонгонду билишпейт. Биргелешкен ишти улантуу зарыл. Кыргызстан үчүн интеграциялык процесс абдан узак убакытты талап кылат. Бул процесстерди өнүктүрүү керек. Кыргызстан ЭАЭПке киргенде өз тандоосун кылган, бирок эмнеге жумуш жүрбөй жатат? Өкмөттө баары иштөөнү талап кылуу керек. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өткөн жылы Кыргызстандын ЕАЭП өлкөлөрү менен соода алакасы 16,7%га төмөндөгөн. Биримдик өлкөлөрүнө жасалган экспорт мурунку жылга караганда 8,1%га азайган. Ушундан улам өкмөт уктап отура бербей, эртерээк ойгонуп, өлкөнүн экспорт маселесин тезинен чечиш керек экендигин Бакыт Төрөбаев эл аралык форумда билдирди. 180 миллион калкы бар бизде базар ачылган, бирок биз ошол базарга эч эле кире албай атабыз. Анткени ошо Евразияга кирген мамлекеттер алар өзүнүн экономикасына аябай көп субсидияларды берип атат. Субсидиянын негизинде алар жакшы сапаттуу товарларын чыгарып, биздин Кыргызстан рыногуна киришип, биз азыр атаандаштыкка туруштук бере албай атабыз да. Ушул жылдын август айынан тартып кирип жаткан 18 техникалык талапка өкмөт даяр эмес болуп чыкты. Өнүгүү прогресс фракциясы ушул жума соңунда өкмөт мүчөлөрүн чакырып, ар бир регламент боюнча сурай келгенде бири дагы 100%га толук даяр эмес экен. Лабораториялык түрдө биз муну 62% камтый алабыз. Калган 30%га жакыны болсо жанагы ошо кайра эле оборудование, лабораторный оборудование болор керек. 100% даяр эмес. Даяр эмес. Россиядан акча каражат керек деп атасыздар силер да? Бардык техникалык мүнөздөмөлөр менен берилип атат, бирок ал тараптан бир дагы жабдуу жана лабораториялык жабдуулар келе элек. Канча сом керек силерге өз негизи? Жалпы жөн цифраны айтып коюңузчу. Ушу 100% бүт жалпы 100%га силер даяр болгонгочу. Российский грант боюнча биздин потребность 2 миллион 475 миң доллар. А силер азыр мисалы эт чыгып атса Россия же Казакстанга сертификат бере аласыңарбы таможня союзу негизинде? Биз эми ошого азыр лабораториялар даярдап атпайбыз бүтүндөй. Лаборатория жок бүгүнкү күндө. О безопасности мебельной продукции. Бул жерден да бул биздики, бул жерден биз формальдеги, стерол, бензол, диметилфталат ушулардын баардыгын карайбыз, бул жерден 40% эле. Негизги лабораторный анализ, анын стандарттары жок бүгүнкү күндө. Биз ушундан кыйналып атабыз. Тийиштүү ветеринардык жана фитосанитардык лабораториянын жоктугунан Кыргызстан айыл чарба азыктарындагы ЕАЭП өлкөлөрүнө экспорттой албай келет. Мындан улам өкмөт ЕАЭПтин алкагында өзүнө жүктөлгөн милдеттенмелерди аткара алган жок деген жүйө менен министрлер кабинетин отставкага кетирүү маселеси дагы парламентте талкууланган. Биз ЕАЭПке кирүүнүн жыйынтыктарын жана экономикалык көсөткүчтөрү төмөндөшүн угуп, Кыргыз Республикасынын өкмөтү отставкасы тууралуу жөнүндө биз Өнүгүү прогресс фракциясы чечим кабыл алдык. Регламент негизинде өкмөттүн отчетун 2016 жылдын талап кылабыз. Тез арада отчетун берсин. Ал эми Атамекен фракциясынын депутаты Кандыбек Иманалиев жакынкы убакта өкмөт жылдык баяндама менен жогорку кеңешке келерин, ошондо аткаруу бийлигин отставкага кетирүү маселеси фракция тарабынан сунушталарын билдирди. Экспорт упал ровно на 100 миллион долларов. Өкмөт башчы Кудай буйруса жана Казакстан каражат берсе 2018 жылы курабыз деди. Экономика мынчалык төмөндөгөн убак болгон эмес. Биздеги ресурстарды дагы жакшы колдоно алган жокпуз. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондун колдонбосок да болот. Аларды бир дагы компания билбейт. 2 айдан соң Атамекен фракциясы өкмөттүн отставкасын талап кылабыз. 2 жыл аралыгында өкмөт ЕАЭПтин башка талаптарын аткара албай убара болуп турса, дагы 18 талап башына түшүп жатат. Ушундан улам пайдасынан зыяны көп, Кыргызстандын ЕАЭПке кириши туура кадам болду эле деген суроого министрлер кабинети жооп таба албагандай. Изат Шукуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.